ашыкча болгон пломбалардын баарын механический дагы медицинский обработка менен дагы шлифовка кылып полировкага болот. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин стоматология адистигин бүтүрүп, клиникалык ординатурасын өтүп жаткан жаштар олимпиадага ынтызарлык менен даярданышыптыр. Алар алган билеттериндеги суроолорго жооп берип эле калбастан, өзүрө кесибине байланышкан табышмактарды айтышып, берген жооптор аркылуу бири-биринин билимин да сындан өткөргөндөй болду. Жакшынакаймын, жок тиштердин ордун толтурамын, ынсаптуумун, башкага караганда кымбат эле эмесмин. Тиш дарыгерликтин теориясын 5 жыл университеттен окуган жаштар белгиленген мөөнөттөгү клиникалык ординатурасын өткөндөн кийин гана диплом алышат. Алар теориялык алган билимдерин, илимий жаңы ачылыштарды практикада кандай колдонуп жатышат, клиникалык практикалык жөндөмдүүлүгүн аныктап, жаш адистердин илимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулган олимпиада суроо жооптор, кесиптик табышмактар менен кызыктуу өттү. Биздин клиникалык ординаторлор азыркы мезгилде эң сонун даярдыктары өткөндүгүн, практикада ошо алган илимдерин, билимин бүт баардыгын практикада колдоно алып атканын, колдоно билгенин көргөзүп беришти. Олимпиадага катышкан 12 ординатордун баары учурда ортопедия, терапия, жалпы терапия жана хирургия боюнча ординатураларын өтүп жатышыптыр. Алардын ар бири стоматологиянын кайсы тармагында иштеп жатышса, ошол тармак боюнча мыкты даярдыктарын көрсөтө алышты. Бишкек шаарында иштеп жаткан клиникалык жетекчилер, клиникалык насаатчылар, ординаторлор аябай жогорку деңгээлде даярдашкан. Алардын кызыгуусу ушунчалык жакшы болду, бири-бири менен общение болду, бири-бири менен достуктары чыңалып, бирини билбегени бирини үйрөнүшүп, кандайдыр бир бири-бирине мотивация бергенде болду да. Мен ошол жерден пайдаланып, ошол клиникалык жетекчи наставниктерге дагы чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Биздин максат 90% практиканы үйрөтүшүбүз керек да. Ошмунун медицина факультетинин тиш дарыгерлерин бүтүргөн ординаторлордун насаатчыларынын бири Асира Жанузакова. Ал өзүн кектенген номер 3 стоматологиялык клиникасы менен Ош мамлекеттик университетинин ординаторлорунун кызматташуусу боюнча түзүлгөн келишимдин негизинде алардын кесиптик билимин арттырууга тажрыйбасын бөлүшүп келет. Ким кандай жаңы пломбировочный материалдарды колдонуп атат, ким кандай жаңы методиканы колдонуп атат. Биринчи курстар, экинчи курстарды көрүп, кадимкидей эле айырмаланып калат экен, экинчи курстар уже кадимкидей эле тыңып калышты. Алар бардык жагынан алдыда экенин. Биринчи курстар болсо тигилерди көрүп, биз да ушундай болушубуз керек экен деп буюрса эмдиги жылы такшалып калышат. Насаатчылар мамлекеттик жана жеке клиникаларда иштеген ординаторлорго алган билимдери менен заманбап технологияларды өз иштеринде айкалыштырып колдонуу боюнча үзгүлтүксүз семинарларды өткөрүшүп, жаштардын адистик билимин өстүрүүгө багыт беришет. Мен 2 жылдан бери 2 мамлекеттик поликлиникада иштейм. Быйыл буюрса бүтүп атабыз, аяктап атабыз. Ушул олимпиада аркылуу биз билимибизди дагы көбүрөөк бекемдеп, анткени биздин жумуш өтө жоопкерчиликтүү жумуш. Азыр стоматология өтө жакшы өнүгүп келаткан заманда биз ошол дүйнөдөгү жаңы чыккан методикаларды дагы изилдеп, ошолорду иш жүзүбүзгө өздөштүрөбүз. Стоматологдор 2 жылдык ординатурада университетте алган билимин кесиптик ишинде колдонуп, учурдун талабына ылайык инновациялык ыкмалар менен иштей турган кесипкөй адис болууларына тажрыйба алышат. Калия Карыбекова, Темирмалик Биңбаев, билим жаңылыктарына.